Assalamu алейкум, кыргызстандыктар. Мен биринчиден ушу президентке жана депутаттарга кайрылып жатам. Кыргызстанга Өзбекстандан, Тажикстандан жерлерден кирип келатат, Кытайдан. Ошону карасаңар болбойбу? Ошону карап чечтик дейсиңер, кана чечилгени. Болбосо ушулардын жанына барып жашап көргүлөчү кыргыздар менен аралашып, чек арада. Өзүңөр коркоксуңар. Мындайча айтканда биздин бийликтегилер лох болуп турат азырчы. Карапайым элди ойлосоңор, эгер эл көтөрүлүп чыкса, камайсыңар жана башка кыласыңар. Силер өзүңөрдү камап, өзүңөр бири-бириңди чукканды жакшы көрөсүңөр, бийлик талашып, акча жегенден башка эч нерсени билбейсиңер, колуңардан эч нерсе келбейт экен. Башка мамлекет үчүн мындай, башка мамлекет менен алышып, мындай элге жардам берсиңер кайра. Өзүм мындай Кыргызстандын мындай жери бар, ошону да кармап тура албай атасыңар. Силердики өзүңөр жедет туура. Силер жерди башка жерден сатып аласыңар. А карапайым элди ойлогула да. Ушул президент менен чечтик дейсиңер, кана чечилген, эч нерсе өзгөрүү жок го. Кичине ойлонуп иш кылыш керек да мына. Төлкө силердин күчүңөр Кыргызстандын ичинде гана бар, башка мамлекетке эч кандай күчүңөр жок. Мындайча айтканда биздин бийликтегилер лох болуп турат да. Чечкиле ошону. Болбосо чече албасаңар карапайым элге бойланып бергиле, мындай тийбейбиз, жардам бергиле десеңер, жардам берет калк.